Аллах субханаху ва таала Құранда айтады: "Вадкуруллаха катиран лааллакум туфлихун". Сіздер Алла Тааланы көп естегіле. Көп естегіле, мүмкін сілер игілікке жетерсіңер. Мүмкін сілер құтқарыларсыңар дүниенің ахиреттен бақтысыздығынан. Ошон үчүн сілер Алла Тааланы көп естегіле дейді. Яхья ибн Закария, Яхья Закарияның баласы, ата баласы бұлар пайғамбар болған. Өздеріне де Алла Таала бұйырған ушуга амал кылгыла, жана алар Бани Исраилге бұйырған амал кылга деп, жана bunun ошо бир мисалын айтып кеткен эле. Бир кишинин артынан бир душман кууп келе жатса, бул качып келип эч кутула турган жер жок, бир чепти көрүп ошого жашырынып калып, ошо аркылуу чеп аркылуу өзүн сактап калгандай эле, бул шайтандын азгыруусунан сактана турган Алланын зикри деген эле. Ушуга амалла деп о киши мисал берген экен. Ва казаликал абд ла янжу минаш шайтан илля би зикрилла. Бенде дагы Алланын зикрисиз шайтандан кутула албайт экен, Бул риваятты имам Термизи келтирет. Баззар жана Табарани риваят кылган хадисте Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Силерден кимиңер алсыз боло турган болсо, эмнеден бир түнү ибадат кылып, мээнет кылып, өзүн курбандык чалгандан алсыз, бир Алланын жолуна акча сарптагандан сараң болсо, душмандардан коркок болсо, ал эмне кылсын десе, ал фалюксир зикралла, Алланын зикрин көбөйтсүн дейт. Мынакей Алланын зикрин ким өзү сараң, коркок, жана жалкоо болсо, бир ибадат кылайын деп жүрөгү тартпаган, ошол адам Алланын көп зикрин кылсын дейт. Алланын зикри аркылуу адам баатыр болот экен, берешем болот экен, мээнеткеч болот экен туугандар. Алланын зикри айтканда шайтан алсырайт экен, шайтан качат экен. Шайтан качкан сайын бул руханияты жаңыланып, руханияты күчтөнүп, кубаттанып турат экен дагы. Алла Таалам жакшы иштерди кылганды жеңил кылып, жаман иштерди таштаганды жеңил кылып коет экен. Бухари жана Муслимдин келтирген риваятында Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, буну хадиси кудуси, Алла өзү айтат, мындай дейт да: "Ана инда данни абди би, ва ана мааху ида дакарани, ва ин дакарани фи нафсихи дакартуху фи нафси, ва ин дакарани фи малаин дакартуху фи малаин хайр минхум." Мынакей, мен тууралуу кандай күмөн кылса, мен ошондой мамиле кыламын дейт. Biz Allah тууралуу жакшы күмөндө болушубуз керек экен, жакшы ойдо болушубуз керек экен, жакшы үмүттө болушубуз керек экен. Алла Таала айтып атат: "Бенде мен тууралуу кандай күмөн кылса, кудум ошондой ошого жараша мен мамиле кыламын" дейт. Жана мен ал менен биргемин. Качан ал мени эстепсе, мен ал менен биргемин дейт. Эгерде ал өзүндө эстесе, мен дагы өзүм эстейм аны дейт. Эгерде ал бир жамаат менен эстей турган болсо, үй бүлө бала чакасы менен, же болбосо бир жамаат менен эстесе, мен дагы алардан жакшы жамаат, периштелердин жамаатында аны эстеймин дейт Алла Таала. Ва ин тaqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an. Эгерде ал мага жакындаса бир карыш, мен ага бир чыканак ага мен жакындаймын дейт. Бир карышка бир чыканак жакындаймын дейт. Ва ин taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Эгерде бенде мага бир чыканак жакындаса, мен ага бир кулач жакындаймын дейт. Ва ин атани ямши атайтуху харвалатан. Эгер ал мага басып келсе, мен ага жүгүрүп барамын. Алла Таала мындай жүгүрүү мынага окшогондон өзү таза зат, бизге түшүндүрүш үчүн Алланын мээрими, Алланын ырайымы ушунчалык тез келет деген мааниде, Алланын жардамы ушунчалык бизге тез келет деген мааниде, ошондуктан бизден эгерде бир аз эле кыймыл аракет болсо, жараткан Аллага жакындаганга Алла Таала эч качан күтпейт экен, кечикпейт экен. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Биринчи бизден болсун туугандар, биз биринчи Алладан болсун дейт экенбиз. Бул туура эмес. Биз бендебиз, биринчи бизден болсун. Сага гана ибадат кылабыз, жана сенден гана жардам сурайбыз дейт. Сенден гана жардам сурайбыз деп. Имам Ахмад, Имам Термизи рахимахумуллах Абу Дарда разияллаху анхудан келтирген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Ала унаббиукум би хайри а'маликум ва азкаха инда маликикум ва арфа'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi dhahab wal wariq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum."
Қалу бәлә, қала дикрулла. Пайғамбарымыз айтып жатады, мен сіздерге хабар берейін бе, айтайын бе, ушундай бір амал туралы, сіздердің амалдарыңардан ең жақшы, сіздердің ең амалдарыңардың жақшырағы, жана сіздердің падышаңардың алдында ең таза, жана сіздердің даражаңарды ең биік көтере тұрған, жана сіздер алтын менен күмүштү Алланын жолуна сарптагандан да жақшырақ, жана сіздер душманға жолугуп согушуп, алар силерди өлтүрүп, силер аларды өлтүрүп ура турган болсо, алардан дагы соо жакшыраак айтайынбы ушуга деди эле. Бардык сахабалар айтышты, айтыңыз я Расулалла. Пайгамбарыбыз айтты, зикрулла, Алланын зикри дейт. Көрбөйсүзбү, амалдарыңардын эң жакшысы деп атат. Жараткан Алла Тааланын алдында эң таза дейт. Даражаңарды эң бийик кыла турган, алтын күмүш сарптагандан да жакшыраак, душман менен кармашып согушкандан дагы жакшыраак кайсы экен? Алла Тааланын зикри дейт. Мынакей Алланын зикри канчалык улуу фазилеттүү экен. Bir rivayette Tabarani, Cabir radıyallahu anhudan rivayet keltirген hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen: "Ma amile adamiyun amalan unjalahu minel adab min zikrillah." Adam balası Allah'ın azabından kutkarıla turgan, zikirden ötkön amalı jok eken de. Bir rivayette gelet, kabırдын azabından Allah'ın kabırдын azabından kutkara turgan bendeni Allah'ın zikrinden ötkön amal jok deyt. Көрбөйсүзбү, бул зикир бу дүйнөдө эле шайтандан куткарыбастан, кабырда Алланын азабынан дагы, кабырдын азабынан дагы куткарганга эң күчтүү амал экен, эң күчтүү амал экен.